Assalamu алейкум, қасиетті қырғызстандықтар. Бүгін сіздер менен бір мәселе талқы қылып, ошоға сіздердің да пикириңиздерди уккубуз келип турат. Тилекке каршы жакшы маселе эмес. Биздин Бишкек шаарыбыздагы борборубуздун символдорунун бири болгон Ысык көл конок үйү жөнүндө ар бир чоң өлкөнүн, айрыкча борбор шаардын белгилүү бир имараттары болот. Ошол өлкөнүн, ошол борбор шаардын жүзү болот. Мисалы, Англиянын борбору Лондондо Биг Бен, чоң Бен деген. Москва шаарындагы Сталиндин мунаралары, Сталинские высотки. Ташкент шаарында телемунара, Алматы шаарынын телемунарасы сыяктуу биздин борборубуз Бишкектин дагы 3-4 ошол сыяктуу эң белгилери бар. Алардын бири биздин филармониябыз, Ала Той антыбыз, борбордук сүйлөшүү түйүнү сыяктуу белгилерибиздин бири Ысык көл конок үйү. Тилекке каршы азыркы азаматтар аны да талкалап, бузабыз, анын ордуна башка имарат тургузабыз деген ойлору бар экен. Эмне үчүн бирдеме куруу үчүн сөзсүз эскини талкалаш керек. Ушунчалык коргусу келип колдору кычышып атса, 11 жылдан ашып бараткан борборубуздун так ортосунда жайгашкан баш прокуратуранын имаратын маскарасын чыгарып, күйгөн бойдон ушул абалда турат. Эмне үчүн аны курса болбойт? Эмне үчүн аны оңдосо болбойт? Сөзсүз бүтүн турган нерсени бүлүндүрүшүбүз керек. Өткөн жылкы болгон белгилүү окуяларда Ысык көл конок үйү талкаланган. Ал жердеги кароолчулардын айтуусу боюнча, ичиндеги заттардын баары, эмеректердин баары талкаланып, белгисиз жактарга жок болуп кеткен. Мына ушул бизден улуу муун, бизден кийинкилерге кызмат кылсын деп таштап кеткен керемет имаратты эмне үчүн талкалашы керек? Эмне үчүн анын үстүнө техникаларды чыгарып алып, төбөбүзгө каккандай кылып кагып талкалап, аны жокко чыгарышы керек. Кеп менимче ошол Ысык көл конок үйүнө караштуу болгон жер жөнүндө. Ал жерде чоң жер бар. Идея кайдан чыкканы дагы бир аз белгилүү. Себеп кезинде 2008-2009 жылдары Кытай инвесторлору менен ошол жерге бир имарат курабыз деген долбоор бар болчу. Ошол долбоорго Акылбек Жапаровдун дагы тиешеси болушу керек. Мына кече айтат, кан чыгарып, бата кылып ошол жерден үйдү талкалоого киришишти деп. Мага жалгыз эле борбордун аксакалдары эмес, бүтүндөй Кыргызстандын аксакалдары кайрылат. Мына ушул сыяктуу иштерди токтотсоңуздар, токтотууга аракет кылсаңыздар, биз ушуну талап кылсак, мына ушул бүлүнүп аткан нерсени токтотуп, эгер ушунчалык эле кургусу келип аткан болсо, бош жерлерибиз көп. Биздин тарыхый имараттарыбызды сактап калсак деп. Ансыз деле Кыргызстанда мына ушул тарыхый мындан 50 жыл башта, 100 жыл башта кайсы имаратыңар бар эле десе, көрсөтө албай келебиз. Эмнеге талкалайбыз, ойлоноңуздар. Мен эки Жапаровго тең кайрылам. Момундай бир жапайычылык менен мамиле жасашты токтотушубуз керек. Болгондо да бул имарат тарыхый, архитектуралык мурастардын бири болуп саналышы керек эле. Мүмкүн республикалык деңгээлде болбосо дагы, жок дегенде биздин борборубуз Бишкектин деңгээлиндеги тарыхый, архитектуралык, маданий имарат деп кабыл алынган болуш керек эле. Аны ким чыгарды ал тизмеден? Эмне үчүн чыгарды? Бул чоң маселе. Ошондуктан кеч болуп калып электе, урматтуу борбор шаарыбыздын тургундары, Кыргызстандын касиеттүү аксакалдары, баарыбыз кайдыгер болуп карап тура бербестен үнүбүздү кошушубуз керек. Ушул сыяктуу биздин баалуулуктар болгон, биздин эстеликтер болгон имараттарга, жерлерге талоончулук менен мамиле жасаганды токтотушубуз керек. Тийиштүү кишилер менимче өздөрүнүн пикирин билдирет деп ойлойм. Кайдыгер болбойлу. Ал дагы биздин тарыхыбыздын бир барагы.
болгондо да Кыргызстандын өркүндөп өскөн тарыхый бир барагы. Биз мыйзамдын чегинде колдон келген аракеттин баарын көрөбүз, ал имаратты сактап калганга аракет жасайбыз. Төбөлдөргө айтарым, бираз акылына келиш керек, андай нерселерди токтотуш керек.